Эми хронология деген бар. Эң кыйын ушул да. Мына ушуну окуп коесуң эми. Пайгамбарчылыктын хронологиясы. Бул жерде де 19 аяттан сиз ошо эки сүрөдөн топтогон экенсиз. Биринчиси Анкабут сүрөсүнөн 2 аят экен, 14-15 аяттар. Андан кийин 17 аят Ках сүрөсүнүн Үнкүр сүрөсү. 9 аяттан 25 аятка чейинки 17 аят экен. Биринчи 2 аятын окуп кой. Биз Нухту калкына жибердик. Ал алардын арасында 50 жылы кем 1000 жыл турганда топон суу жетти. Алар залим калайык болчу. Биз аны да кемеге түшкөндөрдү да куткардык, аны ааламдар үчүн бир аят кылдык. Муну айттык да. Айттык муну. 342 миллион деп чыгарганбыз. Эми андан кийин. Сен үңкүр ээлери менен Ар-Рахим ээлерин, Ал-Раким ээлерин биздин ажайып аяттарыбыз катары санайсыңбы? Биз Алла таала Мухаммед пайгамбардан сурап атат, сен үңкүр ээлери менен Ар-Раким ээлерин биздин ажайып аяттарыбыз катары санайсыңбы? Бир убакта жаш жигиттер үңкүргө бекиништи да айтышты. Эге биз өзүң бизге ырайым кыл, ишибизди туура жолго кой. Үңкүрдүн ичинде биз алардын кулактарын бир топ жылга укпай турган кылып койдук. Биз ошондон кийин алардын үңкүрдүн ичинде канча болгонун бул эки топтун кайсынысы жакшы эсептешин билишибиз үчүн тирилткенбиз. Демек бул жерде эки топ жөнүндө сөз болуп атат. Эки топ. Калайыктын эки түрү жөнүндө. Ошо эки топ деп тигилер жазбайт да котормуштулар. Алардыкында бул жок. Демек мурункуларда туура эмес которулган бул, Жөө алар ошо эки санды, экилик санды айтпай, жана көптүк менен берет да. Ошондон көп нерсе билинбей калат. Биз сага алардын акыйкат кабарын айтып жатабыз. Алар өз эгесине ишенишкен жигиттер болчу. Алардын туура жолун узакка создук. Биз алардын жүрөгүнө кубат бердик. Алар турганда айтышты. Биздин эгебиз асмандар менен жердин эгеси. Эч качан андан башка кудайга сыйынбайбыз. Андай болсо биз чектен чыккан болобуз деп айтмакпыз. Биздин калкыбыз анын ордуна башка кудайларды кабыл алышты. Алары ачык бийлиги менен деле келишкен жок. Аллага жалганды ойлоп айткандан да залим ким бар? Алладан башкага кулдук кылгандардан бөлүнгөн болсоңор, анда үңкүргө бекингиле. Эгеңер силерге ырайым жеткирет, силердин ишиңерге көмөк көрсөтөт. Күн чыкканда алардын үңкүрүнөн оң жакка карай айланганын, батканда сол жакка өткөнүн көрөт элең. Алар болсо кеңири үңкүрдө жайылышкан болчу. Бул Алланын аяттарынын бири. Алла кимди туура жолго баштаса, ал туура жолду тапкан пенде болду. Ким адаштырган болсо, кимди адаштырган болсо, анда аны куткарып жолго сала турганды таба албайсың. Сен аларды ойго деп эсептейсиңби? Эсептейсиң. Алар уйкуда. Биз аларды оң жагына да, сол жагына да оодарып турабыз. Алардын ити эки алдыңкы бутун асманга сунуп жатат. Астанага сунуп жатат. Эгер сен аларды көрчү болсоң, катуу коркуп качып чыгат болчусуң. Ошентип биз аларды өз ара бири-биринен сурашсын деп тирилттик. Алардын бир айтуучусу айтты. Канча убакыт болдуңар? Алар айтышты, бир күн же жарым күн болдук. Алар өз ара айтышты, канча болгонуңарды эгеңер жакшы билет. Бириңерди бу тыйыныңар менен шаарга жибергиле. Ал барып карап көрсүн. Кайсы тамак адал болсо, ошондо тамак үчүн силерге сатып алып келсин. Сак болсун, силер жөнүндө эч бирөөгө шек алдырып сездирбесин. Эгер алар силерди тапчу болсо, ташбаран калат. Силерди өздөрүнүн динине кайтарат. Андай болсо, силер эч качан бак таба албайсыңар. Ошентип биз Алланын убадасы ак экенин, саат, кыямат шексиз экенин билиш үчүн аларга шаар калкына билдирдик. Алар болсо алардын иши тууралуу өз ара талаш тартышка түшүп айтышты. Алардын турган жеринин үстүнө имарат куруп салга. Алар жөнүндө алардын эгеси жакшы билет. Алардын иши тууралуу сөзү бийик келгендер айтышты. Алардын турган жерине мечит курабыз. Алар айтып жатышат. Алар үчөө эле, 4-чү зит болчу. Башкалары кайып сырды талашып айтып жатышат. 5 болчу, 6-чы зит болчу. Дагы бир топ айтып жатышат. 7 болчу, 8-чи зит болчу. Айт, алардын санын эгем жакшы билет. Аларды аз гана адамдар билет. Алар туурасында ачык далилиң болбосо, талаш кылба. Алардын эч кимисинен алар тууралуу сураба.
Эч бир жумушту эртең кылам деп айтпа. Анткени Алланын эмне каалап жатканын билбейсиң. Унутуп калсаң, эгеңди эстеде айт. Балким эгем мени мындан да туура жолго салар. Алар өздөрүнүн үңкүрүндө 300 жыл калышкан. Дагы 9 жыл кошулду. Ушу менен 19 аят бүтөт. Мына ушул мындай. Бул жанагы бир топ аалымдарды кыйынчылыкка салып келген. Сүрө. Бул каякта болот. Маалыматтар. Бул үңкүрдө уктап калган жигиттер кайра койгон, кайра кирип кетиптир да, анан тигилер таба алышпай калышты. Бул жерде окуясын айтып атат да. Мына жерде айтып атпайбы? Канча болгон бул эки топтун кайсынысы жакшы? Эгеңер силерге кандай деп атат? Биз ошондон кийин алардын үңкүрдүн ичинде канча болгонун, бул эки топтун кайсынысы жакшы эсептешин билиш үчүн тирилткенбиз. Булар көрсө топон суудан алдыңкы жигиттер экен. Баягы куугунтук болуп Кудайга демек эки топ деп топон сууга чейинки топ, анан кийинки топ жөнүндө айтып атыптыр да. Баягы шаар буларды тамак алайын деп базарга барганда. Анан ошондо булар айласы куруп жер бетинде тура турган жер жок, баягы капырлар бүт кыйнаганда, анан булар капыр боло албайт да. Андан кийин ушундан көрүп бекинип өлсөлүп калайын деп, анан кийин тоого чыгып үңкүргө кирсе, анан Алла Таала булар уйкуга койту да, узак жылдарга. Анан мындай дейт, ушул аятты бүтүн дүйнө котормочулар котора албай кыйналышкан. Мына жерде мындай деп атат. Эгеңер силерге ырайымын чачат. Силерди тизелеген ишиңерге даярдайт дейт. Башка котормочулар ушинтип которбойт. Силердин ишиңерге жардам берет деп коет. Аятта ошо тизелеген деген бар да. Анан мен муну эмнеге мындай тизелеген экен деп атып көп көмө алып бул суроо коюп койдум эле. Түшүнбөй. Анан 1996-жылы Эрнис Молдашев деген Башкыртстандын офтальмолог окумуштусу, бул китеби да чыкты, бүт окурмандар билет. Анан Тибетке барса, Тибеттин Непалда бийик тоолордо, үңкүрлөрдө миллиондогон жылдардан бери саматиде отурган адамдар. Байыркы сыйпастар болгон. Бул ошол жөнүндө айтып атат Куран. Куран эми Арабияда түшкөн го. Аны Арабиядагылардан биз да билбейбиз, адамзат билген эмес. Силердин тизелеген ишиңерге дегенде, демек ошол медитациянын жөнүндө сөз болуп атат да? Медитация, анан медитацияга жөн олтура албайсың да. Сен көргөнсүң да, падмасана деп коет. Бул бутуңду бияка чыгасың, ушундай отурасың да. Ушундай отурат да. Эки бутту. Тизелеген ишиңерде ошондо тизең абдан ооруйт. Ошого жардам беребиз деп. Анан ошол абалында үргүлөгөн абал. Анан айтып атпайбы, эгер сен дейт аларды көрсөң коркуп качып чыгат элең дейт. Эрнис Молдашев жазып атат. Мен ошого жакындаганда абдан коркунуч басып, такыр чыдай албай калдым. Мээм жарылып кете турган суур дейт. Анан ал 3 жолу барды ал. Башкаларына да кирди ошондой. Башка үңкүрлөргө да. Монахтар билет экен да, алар ошо ичинде абдан баягы жетишкен бирөө жарым ошо кирип чыгат экен. Бирок эмнегедир ай толгонго жакын кирип чыгат экен, 1-2 күн 3 күнгө. Бул ошол дүйнөгө чоң сенсация болду. Бул Куранда 7-кылымдын башында айтылган. Бирок ал жалпы адамзатка ошо 20-кылымда билинди. Мына ошо аятты биз ошол окумуштуулардын экспозициясынан улам билдик. Эми бул жерде дагы бир табышмак болуп атат да. 300 жыл өттү дейт, анан 9 жыл кошуп койдук дейт. Кошулду дейт. Эмне үчүн 309 жыл деп айтып койбойт? Айтып койбойт. Тиги жерде 950 жыл дебейт. 1000 жыл дебейт, 950 жыл. 50 жылы кем 1000 жыл дейт. 50 жылы кем 1000 жыл. Эми бул жерде да ошо алдын 300 жылды чечип алышыбыз керек экен да. Эми өзүң ойлоп кара. Үңкүрдө жаткан кишиге ал күндүн оң жак өткөндө, сол жак өткөндө кереги жок да. Демек ошол күндүн жылы бар бул жерде.
Күндүн ошо кандайдыр бир айланып өткөн айланып бир циклды көрсөтүп атат да бул жерде. Биз буга чейин айтканбыз, галактиканын борборуна күн канча экен? 108 миллион жылда бир айланат экен. Эми ошонун табышмагын азыр айтайлы. 300 жылды 360 күнгө көбөйтсөң канча болот? 300 жылды 360 жылга көбөйтөбүз, Бир жылды 360 күн деп алайлы орто эсеп менен. Анан ошону 360га көбөйтүп туруп, андан кийин аны 1000 жылга көбөйтүп коебуз. 360 Көбөйтүбүз 300 жылга. Буну көбөйтөбүз 1000ге. 108 миллион жыл болот экен. 108 миллион жыл мына ошо күндүн галактика айланган күчү. Демек 108 миллион жылда күн галактиканы бир айланып бир айланып чыгат, ушунда саматынын бир сурогу бүтөт экен. Анан турат экен да адамдар. Анан ошондо туруп жана базардан алар билбейт да. Тыйыныңарга тамак ал десе, мына андан кийинкилер, топон суудан кийинкилер гиганттар болгонбу? Булар кадимкилер жөнөкөй адамдар. Жөнөкөй адамдар катары базарга барып атат. Берки адамдар менен бирдей, Экинчиден алар мурунку көздөрүнүн тыйыны менен барып атат. Топон сууга чейинки адамдардын тыйыны менен. Анан ошондон байкап атат. Бул кайсакча биздики эмес эле. Анан ошондон кийин келип биз үңкүрдөн чыктыбыз, көрөйлү деп анан кайра үңкүргө кетип, анан тигилер таппай калыптыр да. Анан ошо үстүнө мечит куруп салганбы, жанагы Тибет жакта көп да ошондой сакралдуу жанагы жерлер. Ошо жакта жолу дагы абдан татаал экен. Мүмкүн ошол эле кадимки жана Кайласты айтып атат. Кайластын ар кайсы тарабындагы тоолордо ошо самат үңкүрлөр көп. Анан эми 9 жылы кандай? Булар 300 жыл өтүптүр. Андан туруптур, анан кайра киргенде дагы 9 жыл кошулду. Демек ошондон дагы 9 жыл өткөндөн кийин жаңы доор Ибрахим пайгамбардын доору башталды да. Ошо 309 жыл экен да. Эми 309 жыл эсептесек, анда Ибрахим пайгамбарга чейинки доорду эсептейбиз. Эсептеп көрсөң канча? 9 жылдыкын кошушубуз керек экен, Тик эле 309 жыл эсептей бер. 309 жылды 360, bunu көбөйтөбүз 1000ге. 1000ге. 111 миллион 240 миң жыл. Эми муну 342 миллион жылга кош. Кошобуз 342 миллион жыл. Дагы 3 нөл. Окей. 453 миллион 240 миң жыл болду. Адам атадан Ибрахим пайгамбарга чейин көткөн жыл эсебиз. 453 миллион 240 миллион жыл болду. 40 миң жыл. Эми кыяматка чейин күн 7 жолу айланат дедик. 7 менен 108 миллионду 7ге көбөйт. 108 миллион жылды көбөйтөбүз 7ге. 756 миллион жыл болот экен. Мындан 453 миллион 240 миң жылды кемит. 453 миллион 240 миң жыл. Да бир нөл кой. Үч жүз эки миллион 760 миң жыл. Мына бул Ибрахим пайгамбардан кыяматка чейинки калган убакыт. Демек дагы 302 миллион 760 миң жыл убакыт бар. Мына ушу биздин цивилизация жашап өтө турган убакыт бар экен да. Ушул дан бир 5000 жылдай эле өттү да. Молдокелер шашып атпайбы 100 жыл. Кыямат келип калды. Кандай адам атага чейин, топон сууга чейин
342 milyon yıl ötse, Nuh Peygamber'in doğrunda 111 milyon 240 bin yıl ötse, anam biz 5 bin yıl ile yaşap kırılıp ketebiz, sonda emas. Demek Ali korkpay ele жашашыбыз керек турбайбы анда? Bir vaqtda 3 milyon yıl degen bul az vaqt emas eкен да. Bir vaqtda Çengiz Torakulska şu esepler jönündө süйлöşüp atkanda 300 milyon yıl köp bar desek, alam gıyrap anda korkpay ele yaşayış керек eкен deydi. Ben de ошону айтып атмын да. Negizi 19 ayat jönündө men саған чамча түшүнүп кетти деп ойлойм. Кудай буйрса сен мындан ары өзүң дагы ушул 19 аятка толуктап ар кандай информацияларды изилдесең. Буйрса, Кудай буйрса. Бул деген система да. Ошо кызык бир эмен ачылды, ачыгын айтыш керек. Түшө берет. Мен эле эмес, азыр угуп аткан көрүүчүлөрдө да ушу кызыгуу пайда болду деп ойлойм бул боюнча. Себеби бул Курансыз, Куранды изилдебей туруп биз исламды деле эч качан толук түшүнүп bir толук эмеде ала албайбыз да. Жок, мындай да. Мейли ал мечиттерде ошол ибадаттардын ар кандай туура аткарылышы, акылма саат айтылганы жакшы. Бирок ар кандай нерсе илимдин деңгээлине жетпегенден кийин ал адамга мындай бир Гүмөн туудуруп, анан канааттандырбай да калат. Кызыкчылыгы да болот. Демек мына бүгүнкү күндө биздеги ушу илимпоздордун жөнөкөй карапайым динге ишенген мусулмандар менен ортосунда айырмачылык ушунда болуп атса керек дейм анда. Ушунда болуп атат. Себеби бизден ошо мечитте отурган карапайым жамаат буларга караганда сабаты анчалык жетпейт, а булар өздөрүнүн бүт барысын илимдин бардык түрү боюнча азыркы жетишкендик деңгээлге чейин жетип алгандан кийин ортодо ажырым ушул аркылуу да пайда болуп аткан турбайбы анда? Мына эгер ушул илим жалпы таралса окумуштууларга деле. Окумуштуулар адам атадан бүгүнкү күнгө чейинки мезгилди билбейт алар. Ал эволюцияны. Демек, илимпоздор деле сөзсүз түрдө ошо кандай илим канчалык өнүкпөсүн, баары ошо Куранга карап bir оңдоп түздөп турганга аргасыз болот турбайбы анда? Эми ошол эле Кейтмор ошол жасалбай ушундай элестет. Ошол эле Торонто университетинин Канадада Кейтмордун эмбриологиясы, Кейтморду, ошол эле капитан Кустонов Франциядагы океанограф, ошол эле Морис Букай жана фараон. Ошону Куран мажбур кылды да баш ийишке. Мен кылганым жок, сен кылганың жок. Kuran'da okuvanan oşo menin 40 yıllık emgegim yönüne bir ayatta var eken. Mına hazır okumuştular her kanday bayağı химический analizler жасайды, жа хронологиялар чыгарышты. Geologiyalык процесстерде. Биз экөөбүз бир канча аят менен эле эволюцияны чыгарып атабыз го. Өзүнүн бирдиктерин колдонуп эле. Ошондой да. Ал түгүл мындай дегени кызык мына. Жана Самати пешери турат. Мындай деп атпайбы? Күн чыкканда алардын үңкүрүнөн оң жакка карай айланганын, батканда сол жакка өткөнүн көрөт элең дейт. Муну кантип түшүнүш керек? Бул Индия, Тибетте болуп атабы? Аравия биякта. Аравияда күн чыкканда ал Индустан жак оң жакка өтүп кеткен болот да. Ошону айтып атат. Күн чыкканда дейт. Алардын үңкүрүнөн оң жакка карай айланганын көрөт элең дейт, Батканда дейт, сол жакка өткөнүн көрөт элең. Аравияда турган кишиге күн батып кеткенде ал бул жакка келип калган болот. Туурабы? Демек ошо пайгамбардын турган жеринде эле ага ошо сабак берилип айтылып атыптыр да. Ошол жерден эле тиги Самати пешери, Индия тараптагы Самати пешеринин турган ошол жерге айтылып атат. Ушундай кылып изилдеп, демек элестетишибиз керек да ошол баарын эске алып. Ушуну сен кандай деп ойлойсуң? Сенден башкалар да билиш керекпи же экөөбүз эле сүйлөшүп кала бериш керекпи бул маселелер? Бул экөөбүз эле эмес, мына сиз билдиңиз. Сиз аркылуу мен билип атам, муну бүт дүйнө билиш керек.
Бул эми биз экөөбүзгө эле берилген маалымат болсо анда чөнтөккө салып коелон чукпай отура берет элек да. Жок, мына азыр өзүң көрүп атасың да. Мен мурунда айткам, бул жалпы адамзатка келген ыйык жазуу экен. Американы айттык, Америка 7-кылымда эч ким билбейт ал жердеги курулуштарды. Түндүк уюлду айтып атабыз, түштүк уюлду айтып атабыз. Тибетти айтып атабыз, мына Индустан тарапты. Жердин ичине да кирип кеттик. Жердин ичине да кирип атабыз. Андан кийин ал жанагы эмен кайсы жанагы Туваны айтып атабыз, Тиги ыйгыран Туваны Муса пайгамбар билбей барып алган. Бул ушундан эле билинет, бул жалпы адамзатка келген бүт бардык жакты айтып коелу. Мына Перуга чейин чыкты тиги жагы. Демек, ушу менен көп точка коелу. Изилдөөлөр мындан ары да уланат. Дагы кызыктуу. Бул менимче башталыш эле. Башталыш эле болуп калды окшойт. Анан бирок биз азыркы илимден дагы узактабашыбыз керек. Албетте. Анткени айтып атпайбы бул жерде. Бул жерде ушундай деп атат. 6-сүрөнүн 66-67 аяттарында айтып атат. Ал Куран акыйкат болсо да, сенин калкың аны жалганга чыгарды. Айт, мен силерге өкүл эмесмин, пайгамбарга. Кудай айтып атат. Андан ар бир маалыматтын орду бар. Жакында аны билесиңер. Билесиңер. Мына биз билип атабыз да. Дагы бир сүрөдө айтат. 34-сүрөдө. İlim berilgender egengden sağa düşürülgen Kur'an'ın hakikat ekенин görüşет dedi. Демек биз Куранды илим менен бирдей алып кетишибиз керек экен да. Салыштырып бирдей алып окушубуз керек. Бул ошол. Демек мына сиз жана сурабадыңызбы, биз экөөбүз эле билишибиз керекпи, же эмне деп. Мына бул жерде демек биз биринчи кезекте бул маалыматты ушу илимпоздорго беришибиз керек экен да. Ошолор алыш керек турбайбы? Демек бул жөн эле бир комнатада же болбосо бир үйдө айтыла турган маселе эмес экен. Бул керек болсо мамлекеттик, андан ары дүйнөлүк маанинде көтөрүлүп, бир чоң талкууга коюлуп, ушу илимпоздордун арасында карала турган маселе. Бул мындай да астрофизиктер ошол өздөрүнө байланыштуу көп бир илимий маалыматтарды чыгарып алышы мүмкүн. Физиктер өздөрүнчө, эмбриологдор өзүнчө, биологдор өзүнчө дегендей. Демек бардык илимдин түрү боюнча биз Куранга ошо илимий деңгээлде мамиле жасашыбыз керек, керек экен. Ушуга көп точка коюп турат.